Сузакта 9 күн бою дайынсыз жоголгон 9 жаштагы Сумаянын жансыз денеси мына ушул жерден табылды. Биз азыр Когар дарыясынын жээгинде турабыз. Буга чейинки издөө иштери дал ушул аймакта дагы жүргөн. Бирок ал учурда кыздын денеси бул жерде болгон эместигин айтышат. Сай жээгине ташталган Сумаянын жансыз денеси Жылаңач абалда болгон. Аны кеч саат 17:30 балык уулоого келген жергиликтүү тургун көрүп калган. Анын өлүмүнө байланыштуу бир нече версиялар айтылууда. Ал уурдалып, кийин киши колдуу болуп өлтүрүлгөн деген кептер бар. Милицияда алгач окуядан соң табылган өлүк деп каттаган. Учурда ал берене жазык кодексинин 130-берене киши өлтүрүү болуп өзгөртүлдү. Тиешелүү экспертизалар дайындалган, жыйынтыгы чыга элек. Бул жерге Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын жана Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн жетекчилиги тергөө ыкчам топтору окуя болгон жерге барышып, жансыз денеге сырттан кароо жүргүзгөн учурда денеде эч кандай жарааттары байкалбаган, тиешелүү экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда бул кыздын жансыз дененин бул фактынын бетин ачуу максатында ар түрдүү версиялардагы иш мерчемдер түзүлүп, кылмыштын бетин ачуу максатында тиешелүү ыкчам кызматтар тарабынан тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Тогуз күндөн кийин жансыз денеси табылган Сумая кечээ 28 ноябрда акыркы сапарга узатылды. Аны менен коштошуу зыйнаты райондун Борбордук мечитинде өттү. Ага 10 миңдеген адам катышты. Каза болгон кыздын ата-энеси учурда кыйын абалда турганын айтып, окуя тууралуу азырынча маалымат бере албасын билдиришти. Дайынсыз кыздын аман-эсен табылуусуна жалпы кыргыз коомчулугу үмүт арткан. Бирок жаш кыздын мындай абалда өлүм табышы кыргыз журтчулугунда кайгыга салды. Мындан улам бул оор кылмыш жазасыз калбай, зөөкүрлөргө катуу чара колдонууну өтүнүүдө. Анын ичинде окуя орун алган Сузак коомчулугу да кыз табылды, иш жабылды дебей, бул ишти аягына чыгарууну талап кылышат. Бул нерсе чоң сабак болду. Эми ата-энелер деле ушул балдарыны мындай кулак болуп, сабакка барып ата, барбай ата, мугалимдер менен байланышып турса, анан бул кылган адам өтө бир инсапсыз адам экен, ошону таап туруп эми жазалаш керек. Биз Сузак ушундай демилгелүү топ бардыгыбыз ушул адамдын табылышына биз кызыктарбыз. Биз ишенебиз, бул мамлекет кызматкерлери бул адамды табат, анан мамлекеттин мыйзам чегинде бул жазасын берет деп ишенебиз. Сумая табылгандан бир күн мурун атасы Өткүрбек Сулайманов өлкө башчыга жана УКМКнын төрагасына кайрылуу жолдогон. Анда ал кызынын табылуусуна көмөк берүүсүн суранган. Ага чейин Сумаяны издөөгө 100дөн ашуун тургун жана атчандар тартылган. 5-6 топко бөлүнгөн жергиликтүү тургундар бош турган имараттарды, калган жайларды да издөөгө алышкан. Жалпысынан Сузак районун, анын ичинде жансыз дене табылган сай жээктеринде кыдырышкан. Сумая жоголгон окуяны улай, мектеп айланасынан окуучулар уурдалууда деген үн жазуулар желдей тараган. Такталбаган маалыматтарды жайылткан тургундарды милиция издеп жатат. Облустук ички иштер башкармалыгы мектептерде окуучулар жоголбогонун билдирген. Сузак районунда жыл башынан бери 25 өспүрүм дайынсыз жоголсо, анын баары кийин табылып жакындарына өткөрүлүп берилген. Көпчүлүк учурда өспүрүм кыздар үй бүлөдөгү таарынычтан улам жашаган жерин жашыруун кылып, качып жүргөн жеринен табылган. Бүбүсара Орозалиева, Шеразат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.